Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы Макмал Gold компаниянын жалгыз негиздөөчүсү болуп калды. Келишимдердин бири боюнча милдеттенмелерди аткарбаганы үчүн компанияны кытайлык Mansan Group'тан ажыратуу чечими кабыл алынды. 2019-жылы Кыргыз алтын менен Макмал Gold компания 908,8 миллион сомго жерди ижарага алуу келишими түзүшкөн. Кийинчерээк ижарага алынган жерди 55,5 миллион сомдук бир бөлүгү жергиликтүү айыл өкмөткө өткөндүктөн келишим өзгөртүлгөн. Ошентип ижарага берилген жердин баасы 853,4 миллион сомго чейин төмөндөгөн. Бирок Макмал Gold компания келишимде каралган төлөмдөрдүн графигин бузган. Буга байланыштуу Кыргыз алтын аларга резерв түзүп, Макмал Gold компаниянын карызына байланыштуу мүмкүн болуучу жоготууларды же милдеттемелерди жабуу үчүн бухгалтердик эсепке 176 миллион 569 миң сом бөлүп берген. 2 жыл мурун чегерилген резервти жана карыздын негизги суммасын жабууну 18,8 миллион сомго эсепке алуу менен ошол эле жылдын соңуна карата лизинг боюнча дебитордук карыз 653,1 миллион сомду түздү. Макмал Gold компания Кыргыз-Кытай биргелешкен ишканасы болгон, анын көзөмөл пакети кытайлык Mansan Group компаниясына 51% калганы Кыргыз алтынга таандык болгон.